Ассаламу алейкум, Асан каналының көрушілері, катталуучулары, кандайсыздар, амансыздарбы? Бүгін буюрса 3 январь болуп калды. Күнгө пятница жумушка чыктым. Биринчи заказ алып коем. Люберциден Ярославский вокзалга 29 минутада 1104 рубльга келип калдык. Аркасынан эле заказ алып койдум. Бустер менен детский тариф. Так, Казанский вокзалдан екен. Казанский вокзалдан каяка барат менде кепке күйүптү. Олмарга айтып бай. ДПС ке го. Осенний бульвар дейт. Осенний бульвара башталыпты. Нормально өтөбүз. 21 километр 24 минутта дейт. 1.06 коэффициент менен алmış вокзалдын ушул жаманына. Жана электричканын жолунан өткөнчү. Кеттик анда. Экинчи заказга баралы. Өлүп калып турган Казанский вокзалдагы. Пробка болуп. Келип кетем мен оң жака. Казанский вокзалдын арт жагынан экен. Заказ. О, жакка өтүп кетпейинби? Койрук кая жигар? Экинчи заказ алып келдим. 26 минутада 854 рубль келип калдык. Андан эле 1.23 коэффициент менен берди. Эконом тариф. 24 км 28 минутта барат экен сондай берсе. Ертеңінде 3-ші заказға барайлы. Саат болса 8-ден 13 минут өтіп қалды. Так. Москвада погода ушундай. 3 январга күнгө болгон погода. Кечинде кар жаптыр. Жолдор тазаланмак. Даже чоң жолдорго да туз-пуз сейип коюптур. Тайгак болот жолдор. Ошентсе дагы быйыл кар аз бирок Москвада. Былтыр көп болду эле, быйыл жото аз го. Так, -3 градус болот. Машинан жүрүп турганда 1 саат 7 минутта дейт. 46 км жүрүп койдум уже. Ой. 32 минутада 3-ші заказ. 1.23 коэффициенттен алган заказым. 919 рубль. Так, гибкийди өчүрөйүнчү. Коэффициент жок, берген жагына алып иштей беребиз. Так, каралы коэффициентти. Январ башталды. Январ ичи ушундай эле болот эми. Биз коэффициент алып иштей беребиз. Бир күйү өчүп мынга атканда ол жак күйүгө эле линияга чыгып койсом да заказ бербей койду го. Коэффициент өчүп калды. Гибкийди өчүрүп коюн дедим. Мына бербейсизби заказ? Так, маяга парковкага туралы. Парковкалар бекер. 8 январга чейинби бекер да? Точкасын билбейм бирок. Баягы СМС келген. Ой, 2131 рубль иштеп турабыз. Азыркы процент заказын алды ма? Алыптыр. Приоритет 46. Заказ тандай берип кана минуста жүрөт да. Az +2 чыгып калыптыр. Заказ жок, без коэффициент иштейин десең дагы. Бензин кызыл күйдү. Анаки, күттүрүп, анда да без коэффициент. Кантип 3-4 минут күтүп койдум окшойт. Линиядан чыгып калды. Кеттик анда. Барабызда. Иштейбиз, иштеш керекпиз. 4-ші заказ 20 минутада. 637 рубль. Без коэффициент алган заказым.
Кайра эле Ярославск вокзалдан заказ алдым. Детский тариф менен. Бустермен 1,20 коэффициентпен берди. Гипкиди өчүрүп койгом, айкара эткени көрүнбөйт. Короткий эле заказ окшойт. Буту коэффициент жок болчу да. Коэффициент жок жерден 1,20 менен берип койду да. Бул короткий болушу мүмкүн деген божомолдор бар. Кеттик анда баралычы көрөбүз. Каяка барат экен, ким менен барат экен, эмнеге барат экен билбейбиз. Менин божомолум туура эмес чыгып калды го. Бирок туура эмес чыкканы жакшы болду да. Так, 46 минут болуп калды. Алып келип таштап уже жылып бартам. 46 минутта келдим. Канча акчасы? 1500 сом салып эле. Мынакей. 1500 сомго келдим. Нормально. 1000 сомдон үйдө заказ табыш кыйын болуп атат го. Жакшы болуп кетти. 1,20 менен коэффициент жок жерден берип. Бирок андан коэффициент күйүп кетти да. Коэффициент күйүп келе калган экен да. Так, коэффициент кайра күйүп келди. Сине турпан линия чыгат окшойт. Бул жакта күйүп калса коэффициент менен заказ алабыз. Мен жолда келип заправкага кирдим да. Бензин кызыл күйүп калды эле. Силер дагы мындай заправка киргенде сурап киресиңер, жана мындай неудобно болуп киресиңер, мен неудобно болом да, клиент жанында. Как будто ошо клиенттин времясын мен алып аткандай болуп, неудобно болом. Кээ сурайм, заправка кылып алайынчы деп, эч жака кечикпей элесиңби деп. А мындан сураган жокмун, анткени айла жок болчу. Кызыл күйүп калган, бияка жетпейт болчу бензин. Анан кирип заправка кылдым. Кирсем бир өзөк байке экен, жанагы заправщик. Канча литр дейт, 20 литр десем, эмне бүгүн таксистердин баары сүйлөшүп алгансың дейт. Бардыңар эле 20 литрден коюп атасың дейт. Айттым анан, коэффициент жок, иш жок. Акча жок десем күлөт. Силерге да ошондой болуп калды? Мага кичине туруп туралычы. Жок, коэффициент күйүп калыптыр. Линияга чыктым. Заказда берсе эми коэффициент менен. Толук пайыз көрсө андан жакшы. А так, Москванын ичинде коэффициент жок, Муну карап кой, Москва голый калгандай го. Ортосуна кичине бир 2-3 жерде күйүп атат, калган полный МКТтын сыртында эле кичине күйүп атат. МКТтын ичинде коэффициент жок. Не деген шумдук я. Опа! Чивый кодор коюптур азыр заказ, 240 рубль чивый котоптур. Рахмат. 1500-тен 330 рубль комиссия алган экен. Почти комиссия 60 рубль берип калганым алгаптыр да. 1409 рубль калыптыр мага. Сен коюп коюнчу, 5 коюп коюнчу. Так, отряхнули ноги, вежливый пассажир. Бардыгына коеюнчу. Молодец, чоң рахмат. 5 заказ менен 4000 безеке рубль. Кайра детский тариф 1,35 менен берип атат. 9 мүнөт өткөн бирок. Буга детский кресло керек экен. Ачылдырайын. Алды карап отурду азыр. Поселок городского типа Лопатина, Сухановская улица 1 дейт. Кеттик анда барайлы. Саат 10-дан 25 мүнөт өтүп калды. Işte kursa aç başladı. Bu ayaklar etken ошону алып барып турган чайкана караштырдык койбуз а. Kursa kaçtı. Жумуштар эми ушинтип январь ушундай болот. Сабыр кылып иштей беребиз. Февралда башталып калган, февраль, март айларында. Корум istepсең таят, Кырт эле. Кеттик. Долгая поездка өтүп. Ларенче. Так, канча 6-чы заказ болуп калды? 6-чы заказ менен 25 минутада 26 толуп кетти.
Қаншаға келдік? 1118 рубльға. Так, поликлиникаға келдік. Детский. Так, бұл мен қай қырауыз? Ого, ну-ка, апрелевка. Ого. Тура қылдым ба, тура емес қылдым ба? Бұяққа барып тұрып, анам не дамай озам ба? Не қыласыз? Алғанайын барамыз деймін, Скаттың жанына кенді. Кеттік әнді. 41 километр. Қанша жат болды екен 5 коэффициент. Барса баралы. 5 коэффициент долгая поездка берген заказды алып келдім. 35 минутта 1367 рубль. Қанша берді? 1500 рубль өрт. Без сдачи деп. Нормально. Бүгін 2 клиент чай берді. Опа, коэффициент бар екен. Так, домой базайдым мен. Так, домой мұна мен. Так, қач. Домой. Любет сағай осы. Коэффициент жақсы келеді. Коэффициент мен барып қалса долгая поездка. Төсін мұлға. Оларға қолы. Болбай қалды ғой. Бұны жуып тазалайын әмі. Япіште нормальнырақ екен. Долгая поездка. Бірақ 35 минут өткенде 35 минут 620 менен береді. Қойшы. Жақсы заказ болды бірақ 35 минутта қамарым берген жоқ. Bir 27 мен береді. Дзержинскийге. Алам да. Сені қанша алып қойғам, айтшы. Атпен ағылбай тұр айтып қойын. Мен барып сені алып кетем. Кеттік енді. 1 saat 8 минутта 8 заказ алып келдім. Дзержинскийге келіп қалдық. 2358 рубльға. Нормально. Не oldu bu? Fotokantara soğuk kaldı bu. Şunday jamanda. Başına girdi hazır. Gir bozdu dağı. Tartı vereyim mi? Kursak da saat 1'den 15 minut etti. Ne kılacak? Так, bir geçeyim 7909 rubl işletiyoruz. 8 zakaz menen. Нормально да? Шол тоғандар азыранда фотоконтроль өтіп, құрсақтың да фотоконтролін өтіп тұрып, анан кайра жұмышты улантабыз. Сыртын bir сире жуып койдумдағы душ кылып. Азыр могу жерде Бургер Кинг бар экен. Ушул жерден обед кылып туруп иштеп баштайбыз кайра. Туғандар, saat 2'den 58 minut öttü. Жұмышты бүтүрдүм мен. Çay içip çıkkandan keyin bir zakaz kıldım. Sadovat'a 378 rubl kapardым. Oşo menen kança işledik? 9 zakaz menen 8204 rubl işleptirmen. Maçtan жүрүп турганда 7 saat, 8 saat жүрүп турмун да ошондо. 1 saat maçtan жүрүп турду. Шол туғандар, бүгүнкү жумуш ушундай болду. Терезем шахмар кылып. Шатала кылып, шатала. Сыртын bir сире бойка алып койдук. Күндө bir жолу душ кылып атам, 100 рубльдан 150 рубльга чейин чачам. Ата кезип жууп элем. Кийинчерээк жоосу эзип. Ошол туғандар, жумуш ушундай болот. 5 коэффициент иштеп атабыз. Коэффициент дагы деле күйгөн жок, эртеңен деле кыйрат күйгөн жок. Ошонсу да бирок иш бар. Иштесе болот. İşteyim деген адамга. İşteş керек болгондо. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө, анда тугандар,
видео жаққан болса комментарийге жазып, лайктан басып, достарыңармен бөлішіп қойсаңдар да мейлі. Ана ошондой эле Instagram аккаунт белгилеп коем. Ошол Instagram аккаунтума да катталып калачы. Instagramда да болобуз. Ата YouTube жакшы дейт го. Азыр ошо жумуш бүттү. Чайканага бартам, коллегалар менен бүгүн аш бар эле. Ошого эртерээк эле чогулайлы дейт. Ошого пландар ушундай болуп кетти. Так 5-ке чейин иштейин дедим эле. Ошо бүгүн нормально болду. Калганды эртең улантабыз. Ошол туугандар, кийинки видеодон көрүшкөнчө баарыңыздарга салам алейкум.